Ашкалар. Кийим, аялдардын кийими, эркектердин кийими, балдардын бут кийими, балдардын кийимдерин булар болгарлар алып келишти, Кыргызстанда жашаган болгарлар. Анан могу жерде турган продуктуну көрүп атасыңар, буларды поляктар, Кыргызстанда жашаган поляктар ошо колунан келгенин алып келип атат. Мына ушул келген продуктлардын баардыгын список кылып жазып, анан кийин ким канча нерсе алып келди, канча нерсе жөнөттүк, бизде баарын учету болот да. Анан кийин муну азыр бул фура толтурсак, фураны толтурулса, андан кийин анан тиякта дуңгандар өзүнчө 1-2 фура чогултуп атышат, уйгурлар чогултуп атышат, түрктөр чогултуп атышат. Ошолордун баардыгын же бүгүн болобу, же эртең болобу бир колонна кылып кетиргенге аракет кылып атабыз. Этнических общественных объединениялар келип атат. Булар ассамблея чогултуп атат. Это кое-какие лекарства для Баткена. Там женские много платьев, мужские новые совершенно. Рубашки все вот тут, брюки, куртки. Все, что есть, собрали. Это от чеченской диаспоры. Так что помощь нашим братьям и сестрам в Баткенской области. Я руководитель чеченской диаспоры Жабраилов Аднан. Как вы оцениваете? Как? Ситуацию как оцениваете? Ну, конечно, ненужная ситуация. Я знаю, что это такое война. Я в Чечне первую чеченскую кампанию попал. Знаю, что такое. Бедные люди страдают, надо кто как может, надо помочь. Это наши соотечественники, наши люди. В беде нельзя никого бросать. Мы обязаны и должны помогать, чем можем и как можем. Это, я думаю, не последний, не сегодня первый день. Еще будем привозить. Так что, да. Только на презентации. Да, на команде дали. Там вон рубашка. Ana sen ne yapıyorsun hadi? Ne yapıp Кыргызды. Азыр Баткен элине жардамчы болуп жатасыздар, ушул боюнча айтыңыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына Кыргызстандын бардык бөлүм бурчтарында бүгүнкү күндө бардыгы мына гуманитардык жардамдарды Баткен жергесине жеткизип жатышат. Ошол эле мезгилде биз дагы Кыргызстан элинин ассамблеясынын курамына кирген 30 этникалык борборлордун жетекчилери ушундай инициатива көтөрүп бүгүнкү күндө ушул Баткен жергесине биз да гуманитардык жардамдарды берүүгө чечтик. Бүгүнкү күндө ушул бардык этникалык топтор өзүнүн жардамдарын алып келип салып, бул жерден сопровождение кылып алып ошол жерге барабыз. Бул жерде жана продукты питания, кийим-кече ушундай нерселерди бүгүнкү күндө жиберген жатабыз. Ассамблеяга мүчө болгон ыктыярчылар өздөрү алып келип атышат да? Албетте, бардыгы өз ыктыяры менен алып келип атышат. Өздөрү мына акчалай жардам берип атышат. Биз бүгүнкү күндө билебиз, ал жакта биздин боордошторубузга абдан кыйын абал түзүлгөн. Ошонун бардыгыбыз билип, бүгүнкү күндө ошол абалды түшүнүп турабыз. Ошол эле мезгилде мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол жердеги жанагы жөнөкөй элдин балдары бүгүнкү күндө жабыр тарткандарга, анча-мынча тууган уруктарын жоготкондорго бардыгына көңүл айтып кетебиз. Суроо берип жатат. Лелеке да жардам жөнөттүңүздөр. Маргун айыл өкмөтүнө дейт. Бул жардам ошондо кайсы жерге? Баткен өзүнө жетеби же Лелеке дагы жетип кетилеби? Биз күнүгө бүгүнкү күнү мына бир машина жиберип атабыз. Эртеңки күнү дагы бир машина жиберебиз. Бирси күнү дагы бир машина жиберебиз. Муну поэтапно мунугу ситуация турукташканга чейин биз жибере беребиз да. Ошону Кудай буйруса график түзүп туруп бөлүп жибере беребиз.
Көп түкірсе көл болады деген үшін. 20 школында келген салыстырып көрсеңіз, Un келет атырасы. Чоңдакчы адам бар болот. Биздин ассамблеянын негизги милдети ушу Кыргызстандагы тынчтык менен ынтымакты камсыздоого көмөктөшүү да. Ошол үчүн түзүлгөн. Баарыбыз колдон келген жардамды жөнөтөлүп, акчалай болобу, буюм иретинде болобу, же азык түлүк иретинде, же медикаменттер мен Баткен элине ушул жабырткан аябай ичимге убагында көп жолу болгонмун. Жана ар бир айылды жакшы билем, себеби мамлекеттик кызмат иштегенде Кыргызстандын такагыдачы, анан ошол басын жетип жогонда Баткен бизге карачы, ошол басын. Мына азыр өзүңөр көрүп калдыңар, айрым бир жаш жигиттер бизерге да келип курал берилип атат. Андай жол менен чечилбейт. Ар бир иштин өзүнүн адиси бар, өзүнүн билерманы бар. Аскер иши бул аскерлердин иши. Бизде мына ошон үчүн армия деген бар. Ошон үчүн чек ара кызматы бар, ички иштер министрлиги бар. Анан ички иштер аскерлери бар. Улуттук гвардия бар, Кудайга шүгүр. Аскер техникасы да бар. Кечээ просто биз жана кабилеттен болгон үчүн аны апарган эмеспиз да. Анын бирок тартыктуу жооп берди биздин жоокерлер дагы. Ошон үчүн мен жаштарды чакырарым. Ачыкча ырбаттыштын кереги жок, кайра тынчтык, тынчтанып, сабыр кылып, колуңан келсе мына ушундай кылып жардам бер. Кыргызстаном мы оказываем гуманитарную помощь в связи с борьбойскими событиями. Погибают дети и простой народ. Албетте жаш балдар бар. Мен Кыргыз элинин жоокерлерине эч шегим жок. Биз ушунча миңден жашап келген эл өзүнүн жерибизди эч ким бербейбиз. И башкалар жерине көз артпайбыз. Элибизде менче ошондо күч кайрат бар, рух бар. Мен ишенем, эч кандай согуш менен чоң согуш болбойт. Жанагындай бир чагымчылык анча болуп кетиши ыктымал, бирок биз ага дайым даяр болуш керек, шайма-шай кылышыбыз керек. Элибиз дагы, куралдуу күчтөрүбүз дагы. Адыгына Эркебаевич, бул жардам боюнча айта кетсеңиздер, ошондо сиздер күндө турасыздарбы бул жерде? Аны саат канчадан канчага чейин, эгер жардам берүүчүлөр бар болсо? Кечээ мына тажик туугандар Баткен областында 2-3 жалаң тажик туугандардан туран кыштактар бар. Үч коргон бар, Кызылкандар жагында. Лейлек районунун өзүндө Андарак деген кыштак бар. Мен андан жакшы билем. Алар мына биз кечелер Рапша менен сөйлөшкөнбүз. Бир кооптуу жагдай, мына каны кызыл биздин кыргыз балдар ошол кыштактарга дагы кирип кетпесин. Ошон үчүн ал жакты элди да унутпайлык дагы алардын сактап көрөлүк. Өз кезегинде тажик туугандар ошо Баткен жакка колунан келген жардам беришин. Өздөрү мына биз Кыргызстан жараныбыз, биз кыргызстандыкмын деген өз духун көрсөтсүн деп алар ошол себептен кечээ эле 3-4 машина ар кайсы Тажикстанда чогултуп жеткиришти. Биз бүгүн мына Бишкектеги борбордогу ар кайсы уюмдар бизге 33 уюм кошулган ассамблеяга. Ар кайсы улуттар, этникалык топтор. Ошо өздөрү көрүп атасыңар. Ар күнү сен колунан келген бирөө акчалай, бирөө буюм менен, бирөө азык түлүк менен келип атат. Анан биздин өкүлдөр кошо барат. Улам чогулган жараша улам жөнөтүп турабыз. Что я купила? Я деткам маленькие, там проблемы, да, дети страдают. Я сейчас понимаю, как им тяжело, все сгорело у некоторых людей. Душа крови обливается, как мама, я хочу плакать. Действительно, ну, сколько можно уже страдать? Здесь и детская обувь, хорошая, качественная, босоножки, рубашки мальчикам, платья женщинам, и это одеяло
В общем, все вот для них, ну, сумма 51 тысяча, мы сейчас еще вытащим мыломоющие средства, все с ассамблеи. Пусть в нашем Кыргызстане уже воцарит мир и согласие. Мы хотим этого уже. Пусть люди наши не плачут, пусть живут в мире и согласии. Жөн кете албай калдык окшойт да. Прямой эфирге. Көрүмүчө ыктыярчылар баардык ошол ассамблеяга мүчө болгон туусунда кум жардам чогулткан КАМАЗ кечке чейин ушул жерде болот. Борбор аянтта Кыргызстан элдин ассамблеясынын КАМАЗ кечке чейин турушу мүмкүн. Каалоочулар бул жака өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды алып келип кошсоңуздар болот экен. Кыргыз эл ассамблеясына жардам беришсе болот. жардам берип атышат мына уже бизде